Assalamu alaikum, Машина Кеш каналының көрүүчүлөрү жана жазылуучулар, кутман күнүңүздөр менен. Ош шаарында, Ошун базарындабыз. Бул видеодо дагы ушул навес астындагы унааларды көрсөтө бермекчимин. Экинчи бөлүмү болуп кетет. Бул жагы азыр көбүнчөсү азыр Кытай унааларын көрсөтүп кетем. Эми бирок аралаш түрдө унааларды көрсөтө беребиз. Бүгүнкү датаны дагы айта кетейин. 8 февраль 2026 жыл. Албетте баасы сакталган унааларды көрсөтөбүз. Чанган X5 Plus 2025 $11.800 экен. Ушул баасы жазылып турат. Мына жабык, мындай көрсөтүп коюп атам. Чанган X5 Plus. CS 75 Plus турат, бирок баасы жазылган эмес экен. Көрсөтүп берейин. X5 Plus дагы мындай обвестер бар экен. Мында 2025 $12.500. Люк бар, 360 градус камера. Bunun салону мындай ушундай ачык кызыл түстө деп коебузбу, ушундай экен. Отуруштардын жылуутуусу бул жакта жайгашкан. Тарабынан көрүнүш ушундай. CS55 2025 1.5 турбина. Так, аксакалдан баасын сурап болду. Ассаламу алейкум, канча деп атасыз? 14 yapmış ki. Канча? $14.000 деп атат экен. Максимальный. Болду. Максималдуу комплектация дейт. CS55 Plus. Daha bir ушундай эле уна. CS55 Plus. Дискалары мына башкача болуп турат, сүрөтү бул жакта мындай. Мага бирок негедир мо жагып атат. Кара кызыл комбинацияланган экен салон. 2025 бул баасы жазылып атыр. Кайсы ел? Unizet. Чанган Unizet экен. Максималдуу комплектация дейт. Көзгө көрүнбөгөн аймактардын башкары бар. Face ID да бар дейт. Сонун экен мына. Ключту алдаркага жүрөт. Автопарковка. Алдаркага жүрө турган автопарковка. Самый жирный комплектациясы Unizеттердинчи. Вообще сонун экен. Мына Face ID ушундай экен. Баягы ачыкчта басып отурбайса, келесида мына тез машина ачыла берет дегендей. Сизди таанып эми ушундай эмелерге жетишип калды. Эзгулар бар, встроенный, өзү заводской келген. Сонун экен. Жакшы. Наркулер разницасы бар да, 38 нерселер разница менен. Бунда да алдынан да санарлары да бар экен. Мынакей 2025 максималдуу комплектация. Машина кейджи. Акчасы канча болду? $18.200. Эми дагы бир аз жөнөкөйү бар. Мына Чанган Unizet бул деле. Так, баасын жазды окшойт десем жазбаптыр. Бирок мага ушунусу жакты. Так, бул CS75 бі? CS75
2025 люк бар. Қанша деп атасыз? 16.800 сұрап 16.800 доллар кеми бар дейді. Так, электрожылдырғышта. Мынандай под дерево сияқты, бұл имитация. Ава 360 градус. Мына аранда жөнөкөйүндө деле болуп атат өзү негизи чаңгандарда. Болду жакшы. Так, бұл жерде Sonata New Rise да турат. Гибридке 2017 12.000 доллар. Так, өзгөлөрүндө повторитель поворота бар, ачкысыз кирүү баскычы бар, старт-стоп, алдыңкы отуруштардын жылуутуусу желдетүүсү менен, 2 аймактуу климат, рулдун жылуутуусу бар. Гибридтик комплектация жакшы, 12.000 доллар. Жакшы. Канча деп атасың? 12,5 мың. Бұндай Avant 6. Бензин турбо бар екен да, турбина? 2018 1.6 турбинасы менен мына. Так, турбинасы бияғында екен да? Турбинасы бұл жағында мына көріп отасыз. Нолевой выхлопта, баяғы фильтрі деген, нолевой фильтр. Жақшы, шындай. Круизда монитор бар, электрожылдырышта. Қанша дедің елі? 12,5 мың доллар екен. Болды. Porsche Cayenne. Porsche Cayenne қойылып алыптыр. Жақта. Açık екен. Açık, жақсы. Açık қойған басында жазып қойса, азамат болады. Бұдан салонды Porsche деген қараңыздар. Porsche. Çatlasın mı? Şu басында жазып қойды, 2017. Uçaktı. Негізгі фонға қойып отыршайыз. Анаки Cayenne десеңіздер ұшыл. Так, ұланты берелі. Бұл жақта Camry'ni көрсетейін. Toyota Camry 70. $2019 $16.000 доллар. Онан өткен аптадан байқашымша Қытай оналары да көйіп қалыптыр чаңгандаршы. Biraz azayып еттіл өзі негізіш. Етері көйіп келіп қалыптыр. Бұл Юнизат 2025 $16.000 доллар. CS 75 $16.800 доллар. Бұл жақтан да келіп алып тұр. Бұл жерде полицейттің басы жазылып тұрады. Полицейт. 2020 3.8 бензин. Басы $22.500. Шундай. Көрінішті. Бұл жерде X5 $13.500.
Бак мага жаккан өзү Чанган маркасынан жаккан. Мына Unity-ни мындай кыранда байкабай атам. Мына бирөөн көрүп калдым. Unity жерде турат. Чанган Unity ушундай дизайнда. Канча деп атасың? 15,5 мың доллар. Бул жакта Kia Sportage турат. 2022 21.800 доллар. Бензин гибрид экен. Анан ушул ушундай туксум менен жыйынтыктай өрөлү. Ушул видеобузду 2019 1.6 бензин 16.000 доллар экен. Кийинки видеобуз бул орусуналарын камтыйт. YouTube баракчабызга кирип, видеодон пункту басып, ар бир видеобузду көрүп атканда лайк басып, комментарий жазганча көрө бериңиздер демекчимин.